Эмне үчүн чогулуп отурабыз? Баардыгыңыздарга маалым болгондой эле, мына жакын арада, башкача айтканда, тагыраак айтканда 2019 жылдын 1-январынан баштап жаңы кодекстер, мыйзамдар иш күчүнө кирет. Бул мыйзамдар толук кандуу иштеш үчүн эки нерсе кабыл алыш керек. Бул кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестри. Азыркы учурда бул генералдык прокуратурага жүктөлгөн. Экинчи учуру болсо, бул бузуулардын бирдиктүү реестрин түзүү. Что представляет собой автоматизированная информационная система единый реестр нарушений? Значит, каждому уполномоченному госоргану выдается логин-пароль. Оператор набирает номер протокола. Обратите сюда внимание. Формируется баркод, уникальный 16-значный баркод. Дальше он заполняет все поля, которые требует кодекс о нарушениях. Там статья 314, там содержание протокола о нарушениях.